Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Крокустагы теракт кармалгандардын бирин 2 жума мурун Крокус-Ситиден көрүшкөн. Имараттын жайгашкан жерин изилдөө жана качуунун жолдорун ойлонуу үчүн Крокуска барган. Россиядагы теракт учурунда эрдик көрсөткөн 15 жаштагы Ислам сыйланды. Жаш жигиттерди мамлекеттик думага чакыруу уюштуруп жатканын билдирди. Крокус-Сити холлдогу теракт үчүн төлөнүүчү акчанын так суммасы белгилүү болду. Крокустагы теракт кармалган террорчулар кимдер жана алар тууралуу эмнелер белгилүү. Крокус-Сити холлдогу теракт үчүн төлөнүүчү акчанын так суммасы белгилүү болду. Москвада Крокус-Сити холлго кол салган террорчулар мурда айыпталгандай ар бир эмес бардыгы биригип 500 000 рубль алышмак. Бул тууралуу «Известия» басылмасы жазды. Буга чейин шектүүлөрдүн бири Шамсиддин Фаруддин кармалгандан кийин дароо сурак учурунда 500 000 рубль өлчөмүндө гонорар убадаланганын билдирген. Бирок бул сумма ар бир адамга эмес баарына берилмек экени белгилүү болгон. Кармалгандардын банк картасына акчанын жарымы 250 000 рубль которулган. Басылманын маектеши террордук чабуулга даярдануу тууралуу маалыматта да ачыктады. Анын айтымында айыпталуучулардын экөө Түркияда жүргөндө көрсөтмө алышкан, калган экөө Орсан аймагынан алынып келинген. Крокустагы теракт кармалгандардын бирин 2 жума мурун Крокус-Ситиден көрүшкөн. Москвадагы Крокус-Сити холл имаратына кол салуудан кийин кармалгандардын бири кол салуудан бир аз мурда концерт өтүүчү жайга барган. Бул тууралуу База Telegram каналы жазды. Telegram каналы 2 сүрөттү жарыялады. Биринчисинде тизиле отурган кармалган адам, экинчисинде ага окшош адам же ошол эле шектүү жарандык кийимчен. Экинчи сүрөттү 7 мартта Крокустагы иш-чаралардын биринде иштеген фотограф тартканы айтылууда. Фотограф ал күнү келгендерди сүрөткө тартып жатканын, 22 марттагы теракттан кийин ал сүрөт эсине түшүп, андагы кармалгандардын бирин тааныганын айткан. Маалымат каражаттарын жазганына караганда бул терактта шектелген Фаридун Шамсуддин. Алдын ала маалыматтарга караганда ал имараттын жайгашкан жерин изилдөө жана качуунун жолдорун ойлонуу үчүн Крокуска барган. 112 Telegram каналы өз булактарына таянуу менен террорчулар Крокуска мурда бир нече жолу барышканын, алар массалык өлтүрүүнү кылдат пландаштырышканын жазды. Россиядагы теракт учурунда эрдик көрсөткөн 15 жаштагы Ислам сыйланды. Россиянын балдар омбудсмени менен Мария Львова Белова Крокус-Сити холлдогу теракт учурунда жүздөгөн адамдардын өмүрүн сактап калган Ислам Халилов менен Артем Донскийге сыйлык тапшырды. Иш-чара бүгүн 25 мартта Красногорск шаарындагы номер 19 мектепте болгон. Өспүрүмдөр жардыруу учурунда кийим илүүчү жайдагы иш орунда болчу. Ислам 3-1 туугандын улусу, анын атасы Бактияр Сузактан, апасы Айпери Өзгөндөн. Өспүрүм бош убактысында иштеп, Спартак футбол клубунун жаштар курама командасында ойнойт. Маалымат булагы Баракелде. Крокустагы теракт эрдик көрсөткөндөр мамлекеттик думага чакырылат. Арасында Ислам Халилов дагы бар. Орусия парламентинин төмөнкү палатасынын үй-бүлөнү коргоо комитетинин башчысы Нина Останина өзүнүн Telegram каналында Крокустагы теракт учурунда адамдарды сактап калган жаш жигиттерди мамлекеттик думага чакыруу уюштуруп жатканын билдирди. Анын айтымында бул каармандардын арасында Артем Донсков, София Майер, Никита Иванов жана Ислам Халиловдор бар. Жакынкы арада биз сөзсүз түрдө бардык эр жүрөк балдарды жана кыздарды ата-энелери менен бирге мамлекеттик думанын үй-бүлөнү коргоо комитетине чакырабыз деп белгиледи Останина. Эскерте кетсе, кыргызстандык өспүрүм Ислам Халилов Крокустагы кандуу окуяда 100дөн ашуун адамды куткарып калган. 15 жаштагы Ислам Халилов Москва шаарындагы мектептердин биринде 8-класста окуйт. Маалымат булагы Суперкейджи. Крокустагы теракт кармалган террорчулар кимдер жана алар тууралуу эмнелер белгилүү. Кечээ 24 мартта Москванын Басманный райондук соту Крокус-Сити холл борборундагы теракт боюнча 4 айыпталуучуну камакка алды. Соттун маалыматы боюнча кармалгандардын баары Тажикстандын жарандары. Далиржон Мирзоев, Сайдакрами Рачап Ализода, Мухаммад Собер Файзов жана Фаридуни Шамсиддин терроризмге айыпталып 22 майга чейин камакка алынды. Медуза басылмасы алар күнөөлөрүн толугу менен моюндарына алышканын жазды. Калган 7 шектүү ким экени жана алардын азыр кайда экени белгисиз. Москванын үрөйүн учурган окуяга шектүү кимдер жана алар тууралуу эмнелер белгилүү экенин карап көрдүк. Далиржон Мирзоев соттук отурумда терактка шектүү Далиржон Мирзоев 32 жашта экени белгилүү болду. Анын 2018 жана 2017 жыл төрөлгөн балдары жана 1,5 жаштагы эгиздери бар. Ал Новосибирск шаарында 3 айлык мөөнөткө бактылуу каттоодо турган. Мөөнөтү бүткөн. Сотто ал Мухаммед менен сотто бул теракттын дагы бир
уюштуруучусу Мухаммад Собир Файзов экени белгилүү болду. Дмитровская шоссесинде бир айга жакын жатаканада жашаганын айтты. Ал ошондой эле 10-12 күн мурун Telegram аркылуу бир Абдулла аттуу адам менен таанышкан. Ал ага туугандарынан таксист болуп иштөө үчүн унаа сатып алууга жардам бергенин айтты. Важная история басмасы жазгандай, сөз Москвадагы теракт уюштуруучусу болушу мүмкүн болгон Абдулла Буриев тууралуу болуп жатат. Ал Eagle Ауганстандагы бөлүмүнүн куратору катары белгилүү. Сайдакрами Рачабали Зода сотто катар отурмучу аркылуу сүйлөдү. Ал 30 жашта экен, аял жана баласы бар экен, Орусияда каттоодо турганын, бирок ал жерди эстей албай турганын билдирген. Учурда ал жумушсуз жана билими жок. Сурак учурундагы видео тасмадан ал башы таңылган жана кандуу кийимчен көрүнөт. Коопсуздук кызматкери кол салгандар куралын кайда ыргытканын, Москва облусундабы же чек арага жакынбы деген суроону берет. Ал муну досторум кылган деп жооп берет. Кийинчерээк ал кол салгандар кармалганга чейин куралдарын алып кетишкенин тактады. Фаридуния Шамсидин ал үй бүлөлүү, баласы 8 айлык. Шамсидин Красногорск шаарында каттоодо туруп, Подольскиде иштеп жүргөнүн соттон айткан. Социалдык тармактарга тараган видеодо ал 4-мартта Түркиядан келгенин, ал жактан документтерин жаңыртуу үчүн чек арадан өткөнүн айткан. Күч органдары Крок Сити Холлдо эмне кылганын сураганда ал мен адамдарды акча үчүн аттым деп жооп берген. Анын айтымдагы 500 000 рубль убада кылынган, анын жарымы алдын ала банк картасына которулган. Ошондой эле ал терактны уюштуруучулар менен Telegram аркылуу сүйлөшүп, буйрукту дагы ушул мессенджер аркылуу алып турганын айткан. Мухаммад Собир Файзовду сот залына дарыгерлердин коштоосунда майыптар коляскасында медициналык кийимчен, катетер жана зара баштыгы менен алып келишкен. Айыпталуучу сотто абдан акырын сүйлөп кекечтенген. Ал 19 жашта, бойдок, билими орто, буга чейин ал каттоодо турган Иваново шаарындагы чач тарачта иштеген. Ал кырмоо учурунда жаракат алган, анын сол көзү жабылбай калган. Маалымат булагы Супер KG.